بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatly cemaat Allah Taala barыбыздын кылган ибадат дуаларыбызды кабыл кылсын. Бүгүнкү күн Кудайым берген берекелүү жума күн. Алайым ушул жума күндөгү кылынган дуаларды, окулган намаздарды, тилек ниеттерди Кудайым өзү кабыл кылып, бүгүнкү жума күндүн берекесинен кем кылбасын. Allah Taala Kur'an'da Araf suresinin 31. ayetinde şunday deyip aytat: Estağfirullah. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Sadaqallahu azim. Jegile, içkile, biroq ısrap kılbağıla. Sebebi Allah Taala ısrapçılardı, ısrapkerlerdi жақшы көрбейді deydi. Дағы bir ayette Allah Taala şunu aytat: Estağfirullah. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Sadaqallahu azim. Sizler күнөө ишке, бирөө адамдардын ортосундагы бир душмандыкка, жамандык иштерге бири-бириңерге жардамчы болбогула дейт Allah Taala. Кудай Таала ушинтип ысрапкерчиликке жол бербөөгө өзүнүн калами шарифинде, Куранында бизге ачык айткан. Күнөөгө жардам бербегенге, башка дагы туура эмес бир жамандыктын болуусуна жардам бербегиле деп Алла Таала дагы буйрук кылган. Бул аяттардын башы ушинтип буйрук менен башталат. Демек биз мусулман адам катары жамандык ишке жардам бербешибиз керек, күнөө ишке жардам бербешибиз керек, ысрапкерчиликтен тыйылышыбыз керек. Ичесизби, кийесизби, жейсизби, кандай гана абалда болбосун ысрапкерчиликке жол бербейт. Жакшылыктын өзүндө болсо деле, мейли той болсун, ашыкча ысрапкерчилик боло турган болсо, Кудайым мындан тыйып келген. Өзүбүздүн шариятыбызда бир нече өкүмдөр бар. Ошондой өкүмдөрдүн бири катары bir Peygamberimizin hadisinden fakat قال sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz aytat: "İza ista'zenat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yemna'anha." Azır жақшы kulak salıp sözdün başından düşünüp uğup duruşunuzu suranam. Peygamberimiz şunday dep aytты: "Egerde силердин аялдарыңардан бирөө мен мечитке барайын деп уруксат сураса дейт. Карасаңыз, шарияттын көрсөтмөсү. Кыргыздын кызга, аял затына 40 үйдөн тыюу деген сөзүнө ылайык Пайгамбарыбыз айтып атат: аял киши мечитке барыш үчүн өзүнүн эринен уруксат сурап атат. Пайгамбар ушинтет: эгерде силердин бирөөңөрдүн аялыңар мечитке барайын деп уруксат сураса дейт, فَلَا يَمْنَعَنَّهَا ayalыңарды тоспогула dedi. Бұл hadis İmam Ahmad rivayet kılat, İmam Bukhari rivayet kılat, İmam Muslim rivayet kılat, İmam Nesai rivayet kılat бұл hadisdi. Sahih hadis. Dağı bir hadiste mınday dep kelet: "La temna'u ima Allahi masajid Allah." Allah'ın küngdörün, бұл жер бетіндегі мұсылман аял затының бардық Allah'ın күңі, біз еркектер Allah'ın қолу. Peygamberimiz aytat: Allah'ın küngdörün Allah'ın үйінен тыйбагыла дейді. Demek ayal zatının meçitke kelүүsü жөнүндө бұл hadiste İmam Muslim менен İmam Ahmad rivayet kılıp atat. Bardығы Omar ibn Hattab'tın oğlu Abdullah ibn Omar'dan rivayet kılıp atat. İmam Abu Davud Hazreti Abu Hurayra'dan mintip rivayet kılat. Şulle hadiske koşumça var eken. وَلِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ Anan ayallar şu meçitke baratkanında atır patır sevinbey, jaltırak jultırak kiyinbey, erkeklerдің көзін албай тұрған, тартпай тұрған қылып çıksın деген екен Пайғамбарымыз. Мечітке, аялдарға. Бұл
hadisni tushundingiz. Dagı birinde ayt kündörü, cuma kündörü şuntup cemaat erkekler çoğulup Allah'a ibadet kılıp, dua kılıp, tilek kılıp turgan gezinde bayram gününde ayırıkça iki aytta uçurunda onu жаңы балағатқа жетip эми turmuşqa чыгууга даяр болгон биздин кыздарыбызды анан турмуш балагатка жетип эле калган мына эми турмушка чыга турган болуп калган бойго жетип калган кыздарды айт күндөрү дагы көпчүлүктүн сыртка эл менен кошулуп айт күндөрү чыгарбачу экен пайгамбарыбыздын учурунда. Анан bir күнү пайгамбар ушинтип буйрук кылды. Эки айтка силер ошо жана үйүңөрдөгү көшөгөдөгү отурган бойго жетип калган кыздарыңарды дагы кичине тестияр болуп балагатка жетейин деп калган кыздарыңарды дагы айт күндөрү көпчүлүктүн элдин арасына аялдар менен өздөрүнүн жамаатына чыгаргыла, булар дагы ошол мусулмандардын дуасына, мусулмандардын жакшылыгына аралашып көрсүн дептир пайгамбарыбыз. Шунда десе, bir ayal gelip atayın пайгамбарыбыздан сураптыр. Qalat imra'atun ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbabun. Biz көчөгө ошо айтка чыгайын дейбиz го, бирок мындай жамынып, кийчү сыртка өзүбүздү кичине жабып чыга тургандай чоңураак сырттан кие турган кийимибиз да жок дептир. Jilbab дейт, аялдар үстү башын денесин көрсөтпөстөн кийген кийиминин үстүнөн дагы жука денесинин көрсөтпөгөн денесин, фигурасын чагылдырбаган bir сыртынан жапкан кийим болот, шуну jilbab дейт. Бул аял келип сурады, я Расулалла, биз чыгайын дейбиз го, бу кыздарыбызды чыгаралы дейбиз, бирок ошол сыртынан үстүнөн жамынып кие тургандай биздин плашка окшогон jilbab кийими жок болуп атат аялдардын деди. Алар эмне кылат деди. Кала саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты: "Литулбисха сахибатуха мин jilbabiha." Кимдин кийими бар болсо, ошо кийими жогуна берип кийинтип анан чыксын деди. Кийимди дагы ошентип убактылуу бирөөдүкүн алып кийип турсун деген хадисте айтты пайгамбарыбыз. Мұны да имам Бухари, имам Муслим, башқа дағы хадис риваят қылған имамдар өздерінің хадис китептерінде келтіреді. Эми, азыркы ушул айтылган 2-3 хадистин ичинде сиз эмнени түшүндүңүз? Аялдардын мечитке келүүсүнөн пайгамбар тоспо деди. Айт намаздарга, шундай күндөрдө жумага чыгышынан дагы пайгамбарыбыз тоспогула. Айтқа чыккан кезде кийими жок болсо, бирөөдүн кийимин сурап дагы кийип турса болот экендиги жөнүндө хадистер айтылды. Бардыгы сахих хадистер. Эми дагы бир кызыгы, бир аз убакыт өткөндөн кийин, пайгамбарыбыздын өмүрү өткөндөн кийин, дүйнөдөн пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин, ушундай эле иштер болуп келип, айтта аялдар анан майрамга чыгып, аялдар өздөрү жамаат болуп, анан жанагындай хутбаны угуп, ушундай хутба кылынып атса алыстан туруп, намаз окуганы дагы, окубаганы дагы, этек кири келгени дагы ошентип сыртка чыккандар болгон. Этек кири келген аял мечитке киргенге болбойт. Алар ушул сыртта намаз окубаса дагы, бирок аялдардын жамааты менен топтолуп туруп, кылынган хутбаларды, айтылган баяндарды уккан. Анан этек кири келбегендер мечитке да келишкен. Эркектердин жайы, аялдардын жайы башка. Мечитте дагы азыркыдай болуп. Бирок кызыгы, шу пайгамбарыбыз дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Азирет Айша энебизден мындай хадис бар. Муну дагы имам Бухари, имам Ахмад өзүнүн муснадында, имам Муслим сахих китебинде риваят кылат. Азирет Айша энебиздин сөзү: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. Bunu Bani İsrail'de, İsrail kavmunda, cöğüttörde ayaldарды ibadet kanasına kelgen ruhsat vermeydi.
аларда да ошондой аялдар келбейт. Эми Айшене өз айтып атат. Эгерде дейт, бүгүн деп атат да, Айшене өз айтып атат. Пайгамбарыбыз мына аялдардын абалын, биз көргөн абалды пайгамбар көргөндө, пайгамбарыбыз бул аялдарды мечиттен тыймак дейт. Ана кызыгы, пайгамбар жогоруда 3-4 хадисте, сахих хадисте аялдардын мечитке келиши жөнүндө сөз кылып, эринен уруксат сураса тыйбагыла деди. Айт намаздарга чыкса, кийими жок болсо, кийими бардан сурап кийип чыксын деди. Эми Айшенебиз келип, пайгамбар өтүп кеткенден кийин бир нече убакыттан кийин ушул сөзгө токтолуп атат. Эгер пайгамбарыбыз бүгүнкү күндөгү аялдардын абалын, биз көргөн абалды көргөндө пайгамбарыбыз мечитке келбесин деп тыймак, ошо жөөттөр аялдарын тыйып койгондой кылып биздики да тыймак деп айтты. Азирет Айшенебиз пайгамбарыбыз менен чогуу жашаган. Пайгамбарыбыздын өткөн учурунда да Азирет Айшенебиз жаш, илимдүү, акыл эси ордунда көптөгөн сахабалардан көп хадисти билген, сахабаларга салыштырмалуу дагы эркектерден дагы көп хадисти билген, сахабалардын арасындагы бир топ маселеде фатва берген аялдардан болгон. Алла Таала бейишинен жай берип, Айшенебиздин пайгамбарыбыздын жанында кылсын ылайым. Ана шу хадисти дагы мына хадис имамдары риваят кылып айтып атат. Анан биздин Ханафи мазхабындагы китептерде, фатваларда шу аялдардын мечитке келүүсү туурасында жогоркудагы хадистерди уктуңуздар. Пайгамбардын сахих хадис. Айшенебиздин сөзүн уктуңуз. Bizde Kırgız'da жақсы söz var. 50 yılda el жаңы, 100 yılda жер жаңы. Bu adamlardan avalı özgörüp durat eken. 50 yıl arasında ürp adat, qada salttın özgörülörüne tuş bolat eken. El içindeki aval, bilim, neçendegen özgörülör bolat atat. Mana keçegi 20 yıldan berki bu yıl mana 22 yıl bolat atsa 2000. 20 yıl murunku 2000 yıl, 90 yıl, 30 yıl murunku aval menen azır avalды salıştırıp көріңіздер. Kançalık ayrımı olup ketті 30 yıldan içinde. Бұл бүгін келе болып отқан өзгөрүү эмес. Негизи бұл кыяматка чейин ушундай боло берет экен. Элибиздин тарыхында ошон үчүн биздин көсөм аталарыбыз ошентип айтып кеткен 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. 100 жылда ушул азыркы турган жер тааныбай калат. 100 жыл мурунку Бишкекти карап көрүңүз. 30 жыл мурунку Астананын ордун карап көрүңүз. Ушундай болот. Анан кызыгы биздин шариятыбызда өкүмдөр экиге бөлүнөт. Өзгөрө турган өкүмдөр бар кыяматка чейин абалга жараша, эгерде шарияттын негиздерине каршы келбесе, она эл ичиндеги үрп адаттарга жараша келген бир өкүмдөр болот, чыгарылган фатвалар болот. Алар жанагындай 50 жыл сайын, 100 жыл сайын, андан да эртерээк биздикиндей азыр мына 20-30 жылдын арасында өзгөрүүлөр болушу мүмкүн, фатваларда дагы өзгөрүү болот. Ошондой өзгөрүүлөрдүн болуусуна азыркы биз айткан Айшенебиздин айткан сөзү дагы далил. Шарият, Куран менен сүннөт негизги шарияттын булагы болуп эсептелет. Ушул Куран менен сүннөттүн ичиндеги келген өкүмдөрдүн да арасында мына ушундай өзгөрүүгө туш болгон, заманга жараша, авалга жараша, адамдардын үрп адатынын өзгөрүүсүнө жараша, адамдардын коомдогу ордунун өзгөрүшүнө жараша, бузулуп кетүүсүнө жараша чоң өзгөрүүлөр болгон. Бул пайгамбардын учурунда да ушундай болду. Кабырды зыярат кылуу боюнча дагы пайгамбардын тирүү кезинде саллаллаху алейхи ва саллям башында пайгамбарыбыз кабырларды зыярат кылуудан тыйган. Бирок кийин пайгамбарыбыз этегинде уруксат берди. Себеби адамдардын абалы өзгөрдү. Мурун кабырга барып зыярат кылгандар кабырдагыларга сыйынып жибергенге чейин барат эле. Пайгамбарыбыз андан тыйган. Кабырга барып сыйынганга болбойт. Бул адам имандан чыгып кетет. Сыйынуу бир гана Кудайга ылайык. Кабырды зыярат гана кылат, адам үлгө алат. Пайгамбар ошон үчүн айтты: "Мен силерди тыйдым эле, эми уруксат беремин, силер баргыла, кабырды зыярат кылгыла, себеби кабыр силерге акыретти эстетет,
көзүңөргө жаш салат dedi. Ушундай өзгөрүүлөр болуп келген шариятыбызда. Анан Куран менен сүннөттү мыкты билген адамдар Куран менен сүннөттөн эрежелерди алып, ошол эрежелерге карап кийинки адамдар өзгөрүүлөргө жараша анан жанагындай замандын адамдардын өзгөрүүсүнө карап фатваларды түшүнүп, шарияттын максатына карап, динибиздин негизги максаты эмне? Адамдын бактылуулугу эки дүйнөдө, ошого карап анан өкүмдөрдү, фатваларды өзгөртүп келген. Биздин өзүбүздүн элибизде дагы ушундай нерселер болуп келген бар. Салт санаабызды жакшы билебиз, Кудайга шүгүр. Эл ичиндеги буга чейин мына 20-30 жыл мурун болбогон тойдогу бир туура эмес ашыкча өнөкөттөр пайда болуп кетти, жөрөлгөлөр пайда болуп кетти. Өлүм житимде да ушундай нерселер пайда болуп кетти. Мунун бардыгына эгерде шарият тараптан, адамдардын өздөрү тараптан бир чектөө коюлбаса, бул бузукулук алып барат. Ошонун артынан мына азыркы айтылган ысырапкерчилик туурасында күнөөгө, жамандык ишке, жамандыктын болуусуна жардам бербөөгө Алла Таала Куранда өзү айтып чакырып койгон. Ошондуктан бизде мына азыркы бүгүнкү айтылып аткан негизги тема ушул ысырапкерчилик боюнча экен. Айрыкча биздеги ысырапкерчилик элде жогору кенен өтө эле тарап кетти. Ошого токтолуп, буга чейинки чыгып аткан сиздер өзүбүздүн өкмөт тараптан, башчылык тараптан буйрукту дагы кабарыңар бар, билесиңер. Ошонун ичинде азыркы бизге зарылыраак болгон мына биздин муфтияттан чыккан фатва менен дагы сиздерди тааныштырып коюуга туура келет. Негизги маселе мусулманчылыкта буга чейин өзгөрүлбөй келген кээ бир өкүмдөр убактысы келгенде түбү өзгөрүлө турган өкүмдөр болсо өзгөрүлүшү керек. Адам баласынын туура жакын, жакшы бир өзгөрүүлөргө карап, эл жакшылыкты карай өзгөрсүн, элдин жашоосу оңолсун, дайыма жакшылыкты карай кадам коелу десек, анда мажбурбуз шариятка карап, шарияттын өкүмдөрүн туура түшүндүрүү маселесин колго алыш керек. Мына ошол жол менен биздин муфтияттан чыккан фатва маркумду узатуудагы ысырапкерчиликтин алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Ислам шариятында маркумду акыркы сапарга узатууда сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асып мал союлбайт, тамак берилбейт. Сөөк чыккан үйдүн коңшулары ошол үйдөгүлөргө көңүл айтып, туугандары тамак алып келип, адамдын жоготуп тамак алып келип туруусу жакшы иш. Бул сөз шариятыбызда ошондой болгон. Азыр бир хадис бар, хадисти окуйбуз. Пайгамбарыбыздын учурунда пайгамбарыбыздын туугандарынан болгон Жафар, Азирети Алинин бир тууганы радиаллаху анху кайтыш болгон кезде пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар. Азыр ага токтолобуз. Ошол учурда пайгамбарыбыз өзү буйруган, бул Жафардын үй бүлөсүнө, коңшу колоңуна, жанындагыларга айтып койгула, Жафардын туугандарына, жакындарына. Бул Жафардын үй бүлөсүнүн башына кайгы түшүп, кыйналып турат. Буларга тамак жасап келип, алдын алып келип, мына тамакты жегиле деп да айтып жедириш керек деген пайгамбарыбыз. Себеби башына кайгы түшүп турган адам көңүлү тамакка чаппай, тамак да жебей өздөрүн кыйнайт деген. Негизги абал ушундай. Бирок биздин бүгүнкү үрп-адатта ашыкча эле шариятыбызга туура келбеген нерселер көбөйүп, байкуш үйүнөн майыт чыгып атса, сөөк чыгып атат, алар аны көмүү менен биргеликте эле негизги мүшкүлдүгү, иши, проблемасы ал адамды көмүү эмес, ал адамды көмүүдөгү жөрөлгөнү кантип, чыгымды кантип көтөрөбүз деген кыйынчылык аларды кыйнай турган болуп калды. Бул шариятыбызда караланган, жаман көрүлгөн иштерден. Ошон үчүн азыркы окул айтылып аткан фатвага
жақшы құлақ салып қойсаңыздар сұраныч. Бұл айтылған сөзді талқуға алып, біреулер жақтырбашы мүмкін. Бирок азыркыдай біздің жоғарыдағы пайғамбарымыздың хадис айтылғандай, учур келет. 50 жылда ел жаңы, 100 жылда жер жаңы болот. Ким қаласа, қалабаса, елдің зиянына алып бара турган, елдің зиянына иштей турган мейлал закон болобу, елдің зиянына тескери келе турган фатва өкүмдөр болобу, елдің авалына жараша өзгөрүлүшү керек болот. Шоның үчүн бул жерде айтып атат, жакын адамын жоготуп, кайгыга батып турган маркумдун жакын туугандарынын малын союп, аларга тамак жасатып, жеп олтуруу шариатка туура келбейт. Макрух. Ханафи мазхабында муну макрух тахримия дейт, арамга жакын иш. Себеп маркумдун артында чыркырап, балакат жашына жетелек жетимдер калган болуусу мүмкүн. Эгерде сиз кайсы бир үйлөрдө бардык жерде болбосо дагы, бирок ушул абалга туш болуп атат. Мындай арыздануулар түшүп атат. Атасы жок, тууган уругу да жок. Бечара анан атасы өлүп калгандан кийин артында колдой турган эч ким жок. Жалгыз апасы чыркырап кыйналып, жетим балдарынын колундагы бар малын жалгыз уюн союп, аны келип өзүбүздүн адамдар, туугандары сойбосоң болбойт. Сенин эриң жаман адам болгон эмес. Сенин эриң урмат сыйлуу болгон, элдикин барып жеген, эл келет деген сөздөрдү айтып, байкуштун акыркы жетимдин акысын жедирип адамдарга жалгыз уюн сойдуруп, анан артында калганы да калды, эч ким жардам бербей калып кеткендер жок эмес эл ичинде бир туугандар. Ушундай арыздар нечен деп келген, ар жерде бар. Айылдарда бар, казыяттарда бар, мына муфтиятка дагы түшөт, ар мечитке ушундай арыздануулар бар. Бул жакшы эмес. Мусулмандар жана жогоруда айтылгандай, бир күнөө ишке же жамандыктын болуусуна жардам бербегиле деген Кудайдын буйругуна каршы келет. Biz musulmanlar bugünkü kılıp atkan işimizde, her bir alp barıp atkan işimizde, jasap atkan işimizde, tegeregimizde, çöyrüğümüzde emne bolup atkandığına göz salıp, jakşılıkka jardan berip, aldığa jılıusuna koldoğu görsötüp, jamandıktan tıyılıusuna jardan berүү bu bizdin parzыбыз болуп эсептелет. Demek, Peygamberimizden aytılgan mınday hadis var. Cerir ibn Abdillah el-Beceli degen sahabe olgan. Bul Cerir ibn Abdillah el-Beceli aytat. Qala, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-meyyiti ve sani'ati at-ta'ami min an-niyahati. Akhrajahu Ahmed. İmam Ahmed rivayet kılgan hadiste. Emne deyt? Biz deyt, sahaba aytып atat. Özlerim biz mayit çıkkan jerde, söyök çıkkan jerde, alardın үй bölösüne barıp, çoğulup oturup alıp, үйüne barıp, anan dağı tamak jasatıp, jegendi, biz Peygamberimiz aram dep tıygan, jana ölgöndö çaçın julup, betin tıtıp, joluğun sıyırıp, köçөгө betin kanatıp çıkkan ayaldardın işine okşaştırat elek deydi. Biz oşondoy iş dep esептейт элек дейт. Эки ишти окшоштуруп атат. Өзү шариатта катуу тыюу салынган бул арам иш. Адам өлгөн кезде шондой кылып бетин тытып, чачын жайып, сыйрып, эл астына кыйкырып чыгуу шариатта тыюу салынган иш. Муну араб тилинде шариятыбызда нияха дейт. Бул сахаба айтат. Şu өлүк чыккан жерден, сөйөк чыккан жерден үйүнө барып биз үйлүп отуруп алып, топтолуп, тамак жасатып жегенди, ошол жанагы аялдардын бетин тытып, кыйкырып чачын жазып чыккан менен бирдей көрөт элек деп атат. Бу дегени арам иш деп эсептейт элек мындай нерсени деп атат. Дагы бир хадисте, бул хадисти Абу Дауд риваят кылат, Имам Тирмизи, Ибн Мажа, Имам Ахмад. Дагы бир нече хадис имамдары хадисти айтат. Бул хадисте не дейт? Абдулла ибн Джафар. Жана биз айткан Азрет Алинин бир туганы Джафар ат-Тайяр дейбиз, радияллаху анху, өлгөнүндө мунун баласы Абдулла, Джафардын баласы айтып атат. Джафар атасы өлгөн, пайгамбарыбыз ошондо келип анан Джафардын үй бүлөсү кайгыга түштү. Силер муну коңшу колоң, алсыраак туугандар кичине тамак жасап келип булардын көңүлүн алгыла деген хадисти бу Джафардын баласы Абдулла өз айтып атат.
قال لما جاء نعي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم атамдын өлгөндүгү туурасында кабар келгенде пайгамбарыбыз айтты дейт. Демек атасы согушта өлдү. Анан кабар жеткенден пайгамбарыбыз келди да бишинтип айтып тур. Иснау ли али Жафарин тааман. Эбу Жафардын үй бүлөсүнө кичине тамак жасап келгиле. Фақат атахум ма яшгалухум ау амрун яшгалухум. Булардын башына бир иш түштү, кайгы түштү. Буларды тамак жасап ичкенден да алек кыла турган, алаксыта турган, тамак кылып ичкенден дагы көңүлүн бура турган бир иш түштү башына. Жапар өлдү. Деп пайгамбарыбыздын айткан хадисин келтирип атат. Дагы бул жерде негизги ушундай bir кыйынчылык болуп калган кезде эми биз айрыкча азыр моногу өлүм житиндейге токтолуп атабыз. Бизде бул ысырапкерчилик бир эле өлүм житинде эмес да, билебиз да. Биздин аш тоюбузда деле ошондой. Андан тышкаркы башка эле биз жөндөн жөн эле аш дагы эмес, той дагы эмес, же өлүм житин дагы эмес, бүгүн бир башкача эле бир жөрөлгөлөр чыгып кетти. Элибизде ушунчалык жетим жесирлер жок болуп калдыбы? Жетим жесирлер катар менен эсептесеңиз эсеп жетпейт. Үй жайы жоктор мындан көп. Бала чакасы мектепте окуй албай жүргөндөр андан көп. Мектептин дагы ыгым-чыгымы көбөйүп кеткен, мектепке кийим кийгенге бала чакасына ошо элдин балдары катары кийине тургандай, элдин балдары окуй тургандай китебин сатып бергенге дагы мүмкүнчүлүк үй бүлөлөр бар. Анан ушундай учурда биздин ысырапкерчиликке жол бергенибиз мусулманчылыкка туура келбейт да Кудайга жакпайт бул ишибиз. Ошон үчүн мындай бир кыйынчылык иштерде жанагындай майыт сөйөк чыккан жерде дагы сүннөт катары эмне иш бар десеңиз, жана пайгамбарыбыз хадисте айткандай, тегерегиндеги коңшу колоңу, алысыраак туугандары сөйөк чыккан жердеги адамдарга, алардын үй бүлөсүнө жардам катары кичине тамак жасап келип көңүлүн алсын деп атат. Бул шариятыбызда сүннөт. Юсанну ли жирани ахлил меййити ва ли акарибихи тахиату таамин юшбиухум яумахум ва лейлатахум. Дагы бир такталчу маселелер бар. Болуп тур, ушундай азыр бирөөлөр мундагы алат да, тегерегинде коңшу колоңдор, туугандар тамак жасап берсин деп тур го, бул сүннөт экен, ого сүннөт. Аны дагы тактап атат. Сүннөт коңшу колоңуна, жакын туугандарына канчалык деңгээлде, мунун чеги барбы? Сүннөт деп эле ысырапкерчилик кылса боло береби? Тегерегиндегилер, бирок майыттын үйүнөн чыгуусу сүннөт эмес. Сөйөк чыккан жердин үйүнүн өзүнөн тамак кылып, элди чакырып, шүнтүп жыйнап курсагын тойгусун, чоңдор келсе, чоң адамдар келсе аларды өзүнчө жогору жакка бир үйгө отургузсун, коңшу колон туугандардын үйүнө алып барып, алар үчүн бир жанагындай жылкы союп же башка кылып, анан аларга чучуктап тамак тартсын деген жок. Майыт чыккан үйгө коңшуларына, туугандарына тамак жасап, bir gün bir tününe içip жегенине жете тургандай деңгээлде жардам кылып келиши сүннөт дейт. Бул сөз талкууга түшө берет, каалагандар айта берет. Биз мусулман катары биринчи Кудайдын буйругуна "Вала тусрифу, кулу вашрабу вала тусрифу" ичкиле жегиле, бирок ысырап кылбагыла деген Алланын буйругуна "Вала таавану алал исми вал удван" күнөө иштердин болушуна, жамандыкка, душмандыкка жардам бербегиле деген Алланын буйругуна моюн сунушубуз керек. Бул азыркы айтылган сүннөт экендиги туурасында 4 мазхабта тең ушундай. Сөйөк чыккан үйдүн кошуналары аза ээлерине эртелигеч баары тойгудай өлчөмдө тамак даярдап берип туруусу сүннөт. Бул амалдын сүннөт экендигине 4 мазхабта бир пикирде болгон. Дагы ушундай эле фатвага тиешелүү сөздөрдөн "Вала юбаху иттихаду дияфати инда саласати айямин казафи тарханiyya" биздин фатва китептерден, Ханафи мазхабындагы
Фатауай Татарханияда шундай дейді. Мубах болып есептелбейді. 3 күн аралығында елді қонақтап, зияпаттап, мал сойып, өзі қайғы шығып атқан жер болса. Ошол 3 күндің ішінде марқұм шыққан үйді тамақ жасалбайды. Көңіл айтып білдіруге келген адамдарға дастархан жайылбайды. Зияпат берілбейді. Мындай қайғы жеткен үйдегі адамдар азалу болып тұрған авалда, алардың келгендерге қараусу, аларға тамағаш тарту, бұл қайғының үстіне қайғы, өлгөндің үстіне көмген болып есептеледі. Дағы бір хадисте пайғамбарымыз айтады, İmam Nesai İbn Maja rivayet kılıyorlar. Qatada Amr ibn Şuayb'dan atasından, şoň atası aytadi, Peygamberimizden uğuptur. Kulu deptir Peygamberimiz, jegile. Wa tasaddaqu, sadaqa da kılgıla. Jebele tapqanыңды basıp jata berbey, жақшылық kıl. Öz meynetin menen, çeketerin menen tapqan tamaқты, malыңды, dünyöңdü je, senin hakkın var. Birok Kuday joluna sadaqa da kıl. Walbisu kiyin gile, özün tapkan kiyimden giy, biröydün aqsın jebe, kiyin, birok gayri israfin, fi gayri israfin ve la mehiletin. Birok uşol içip kiyip jegende, sen ısrap da kılba, tekeverlenbe deptir. Bizge, musulmandarga, öz tapkan mаңдай terин menen, ақ meynetingdi qalagандай kılıp içip je, birok al jerde qalagандай kılıp içip je degeni, ısrap kıl, anan keyin tekeverlen başka biröge degen жоқ. Бүгүн bizde şunday adattар пайда болуп kaldı. Özünün tapkanı жақшы taup atat, Allah'a şükür. Birok el görsün, el uqsun, koca görsün bolup ketip atat. Kiygen kiyimi dile şondoy, içken tamağı dile şondoy, kılgan kılığı da şondoy. Ras özü taptı. Kimden akısı var eken, men özüm taptım, özüm bilem deydi. Ova, özün taptın, özün bilesin. Birok seni jaratkan Kudayдын da buyruğu var. Anı desin alışın gerek. Sen taup atkan akşаңды jalan gana özün Kuday bolup taup algan jerin жоқ. Kuday saga kudret berdi. Kuday saga akles berdi. Kuday saga ömür berdi. Kuday saganan baktılуу bolsun, öz bilgeningdey jaşabay, mına men көрсөткөн жол менен жүр, sen baktılуу bolosуң деп dindi түшүrdü. Kudayдын buyruğuna jaraşa jaşайлы бер туғандар. Şonun üçün menin akımda kimdin, menin tapkan dünyamda kimdin akısı var eken, men özüm bilem degендер çıgat da, buğa çeyinde çıkıp kelgen. Ova, al senin tapkan akın. Senin akın var. Birok sende Kudayдын da akısı var. Oşonu unutma, başka biröylerdin akısı bolboşu mümkün. Birok taptazil akısı жоқ debeybiz. Bay adamdın tegeregindeki jakın tuğanlarına qarao, oşol baydın mildeti olot. Bay adamdın ayılında jaşagan jakırlarga nazar salıp içine jardam kılou, oşol baydın mildeti olot. Eger anday kılbasa, Kuday buyruğun atkarbasa, oşol dünyönü bergen Kuday zamatta tartıp alıp koyot. Aramdan toptoso dünyösün, biröydün akısından toptoso, al zamatta teşip çıgat. Andaydı ömrümüzde körüp keletabız. Oşonduktan, bol jerde Peygamberimizdin hadisi aytат, tekeberdikке aldırбастан, jana ısrap kılбастан jegile, içkile, sadaka bergile, kiygile dep atat. Birok uşul эки nersени aralaştırbaş gerek. Tekeverlik menen ısraptı aralaştırbaş gerek musulman adam. Özünün tapkan meyneti olsa dile. Tekeverlik kılbasın biröge, tapkan dünyası menen, kiygen kiyimi menen, içip jegeni menen, anan ısrap da kılbasın. Anandağı sadaka da kılsın. Her bir adam adal meyneti menen, mаңдай teri menen, tapkan dünyasına mına şol ereceni kirgiziş gerek. Her bir musulman içsin, jesin, ısrap kılbasın. Tekeverlenbesin. İçsin, jesin, tapsın, anan sadaka da kılsın. Bul Peygamberimizdin musulmandarga көрсөткөн erejesi. Aza kütүү tuurasında. Şeriatımızda aza kütүүgө şeriatımız 3 күнгө gana ruhsat beriledi. Ayerde cumalap jatıp alıp, 40 күнгө çeyin jatıp alıp, anan keyin kelgen adamdardın bardığına tamaқты dayardatıp koyuğa şeriatımız negiz ruhsat berbeyt bir tuğanlar. Ras,
биздин кийинки учурдагы салтыбызда ушундай болуп кетти. Бул бир учур болгон. Бул ушул майыт чыккан жерде дагы эгер жакшылык кылам десең, өлгөн адамга бир аз жакшылык жетсин десең, сооп болсун десең, ушул кыйынчылык болуп турган учурда, ачарчылык болуп турган учурда ушундай салт санаалар чыккан. Кече эле билесиздер, Союздун учурунда динди апийим деп динге тыюу салган кезде бирден бир дин жеткирүүнүн эрежеси ушундай бир жөрөлгөлөрдө болгон, бир туугандар. Азыркыдай ысырапкерчилик болгон эмес. Ошол учурда азыркыдай сиздин үйүңүзгө барып эшиңизди тактылатып келген дааватчыларга уруксат берилген эмес. Молдолорду жөн эле өзүнүн баласын окутканга да уруксат берген эмес. Бирден бир ошол учурда молдолордун элге дин жеткирип калуусундагы бирден бир себеп ушу майыт чыккан жер болгон. Жаназа болгон. Нике кыюу болгон. Мына ушул үч нерсени молдолор негизги амал катары карманып, кимдин никесин кыйса ошол жерге барып шарият айтып калган. Кимдин жаназасы чыгып калса, жамандык болсо дагы, бирок элге жакшы сөз айтып калалы, ыйман жеткирип калалы деп, молдокелер ошол жамандык чыккан жерде дагы, сөөк чыккан жерге жаназага барып, маселе айтып, баян кылып калган. Андан башка жерге уруксат берилген эмес. Билебиз да мына мечиттин канча болду курулганына. Эл ичинде канча болду мечиттин курулганына уруксат бергенине. Ошондой учурда мечит биякта турсун. Жума намаз окулбайт эле. Бир областта, бир райондо, бир жерде жума намаз окулса окулат, окулбаса окулбайт эле эч кандай. Кече 30-40 жыл мурун эле. Бүгүн мына эми жетип келди. Ошондой учурда билесизби? Молдолордун бир кармаган жери ушуга уруксат берип болуптур. 3 күндүк болсо деле, 7-лик болсо деле, 3-түгүнө да 7-лигине 40-ына дагы деп бирден бир себеп болуп, молдокелер ошонун туура эмес экенин билсе дагы, бирок даават кылуудагы бирден бир себеп экенин пайдаланган. Ошондой өзгөрүү болгон. Бүгүн абалыбыз өзгөрдү. Мондай мечит тола эл болду. Дааватты ушул жерде кылсак боло турган болду. Анан жанагы биздин ошол учурдагы колунда жок жакырларга 3 күндүктө, 7-лигинде, 40-лыгында ашты ошондой колунда жокторго берет эле. Инсаптуу, нарктуу, барктуулар ошону да жебей кетет эле аксакалдар. Билет эле жетим үй бүлөдөн чыгып атса өлүк. Анан эрде 3 күндүгү, 40-лыгы, 7-лиги болуп атса, түшүнгөн, билген, өзү акыл эси толук адам ошол жерге барып тамак жеп отурганга ынсабы чыдабайт эле. Бүгүн абалыбыз өзгөрдү. Жана Айшенебиз хадисте айткандай болду. Пайгамбарыбыз ушунчалык бир нече хадисте уруксат бериптир аялдардын мечитке келишине, айт намазга чыгышына. Эгер этеккири келип айт намаз окубаса деле, тигил жакта кийинип, чыгып өзүнчө болуп турсун деген экен. Ошон үчүн бир туугандар, бул маселе бүгүн ушул бышып жетирип отурат. Ушул маселеге маани беришибиз керек. Мусулмандар жакшылыкты колдошубуз керек. Жамандыктан тыюлууга жардам беришибиз керек. Бул биздин биринчи милдетибиз. Кудайым бардыгыбызга берекесин берсин. Жакшылыкка амал кылып, жамандыктан тыюлууга жардам берсин. Анан жакында орозо болот, Кудай кааласа жакындап келатат. Эгерде кимдин жакшылык кылам десе, орозодо ооз ачырууга мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушул мечитке ачырам дегендер болсо, бул мечиттин башкармалыгына келип кайрылса болот. Ооз ачарга дагы, орозо күнүн дагы унутпаңыздар. Жакшылык кылуу күндөрү келатат. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.